Кусегенов Саадатбек, Түлкиевич, Бишкек шаары. МИКтин үйлөрү мамлекетке эмнеге кымбат берилип жатат дейт, жерлер бекер алынып атат, кагаздары жасалып и так далее дейт. Кымбат эмес. Биз мамлекеттик ипотекалык компаниянын үйлөрүн жеке менчик компанияларга эң башында мен 21 жылы, 22 жылдары мен чакырганмын баарын. Жеке менчик компанияларды, жана курулуш компанияларын чогултуп туруп, келгиле, салып бергиле, $600 700-гө чейин көтөрүп берейин, салып бергиле дегенде бардыгы мындай күлүп шылдыңдаганып кеткен, салбай койгон. Жок, биз бул суммага сала албайбыз, 1000ге чейин салабыз деп. Квадрат метрин под ключ деп коет. Анан айлабыз кеткенде, анан биз мамлекеттик компания Кыргызстройсервис деп ачып, анан кийин дагы бир эки фирма салып беребиз деп, ошолорго квадрат метрин бүгүнкү күндө Карабалтадан биягы Кеминге чейин Чүй долина менен Бишкекти $700 квадрат метрин под ключ салып туруп мамлекеттик ипотекалык компанияга берет. А региондор болсо, бул Бишкектен арматура ташып барат экен, цемент ташып барат экен, 750дөн деп бергенбиз. Мисалы Ош, Баткен, Жалал-Абад, Талас, Нарын, Ысык көл, алар 750дөн квадрат метрин. Бирок под ключ кылып берет. А мамлекеттик ипотекалык компания, мисалы мынакей могу жерде Мурас конушун бүтөбүз, эмди ушу келе жаткан жылы Кудай буйрса бүтүп жалпысынан тапшырабыз. 8 гектар жерге почти 5,5 миң квартира батырып салганбыз. Ал ошо 700дөн бүтүрүп мамлекеттик ипотекалык компанияга өткөрүп берип атат. А мамлекеттик ипотекалык компания 950дөн квадрат метрин 950дөн берип атабы? 950 ажер. 950дөн 25 жылга берип атабыз. Алдын ала төлөмү жок. Мурункудай 30% алдын ала төлө, анан калганын 10 жыл деген жок. 25 жылга киресиң, киргенден баштап төлөп баштайсың. Эмне үчүн $250 үстүнө кошуп атат ГИК? Бул бирөөнүн чөнтөгүнө түшүп аткан жок. Мамлекеттик компаниянын чөнтөгүнө түшүп атат. Анткени 25 жылда инфляция деген болот да. Жейт да. Ошон үчүн ошол $250 азыр кошулган акча ошол инфляцияны хотя бы жапсын деген сөз. Бул эми мамлекеттик программа, элге жасалган программа да. Анан анча-мынча мамлекеттик компания кошуш керек да, кошуш керек. Ошон үчүн мамлекеттик компания бүгүнкү күндөгү уставной капиталын эле биз $1 миллиард чыгардык мына. 87 миллиард сомго. Мурда 10 миллион сом болчу. $100 миң беле, 10 миллион сом болчу. 20-жылы, 21-жылы. Анан азыр мына $1 миллиард чыкты уставной капиталы. Эми келаткан жылы дагы мамлекеттен жардам беребиз. Дагы бир 1 миллиарддын тегерегинде уставной капитал болот. Ошондо 2 миллиардка жетет булардын уставной капиталы. Барып бир аз убакыттан кийин. Ошондон кийин биз мамлекеттик ипотекалык компанияга акча бербейбиз. Булар ошол 2 миллиард менен эле элди үй менен камсыз кыла баштайт. Азыр областтардын центрларынан Бишкек, Оштон чыга албай атпайбызбы? Бүтөбүз. Жакында бүтүп, аяктан чыккандан кийин кичи шаарларга өтөбүз. 32-33 шаарга чейин, жана кичи шаарларга. Анан 44 райондун борборлоруна чейин түшөбүз. Андан жүрүп отуруп, анан кийин айылдарга чейин барабыз. Жана айылда да кеп кылды ипотекалык үйлөрдү салып бергиле деп. Колдон келсе айылдарга дагы 3 этажбы, 5 этажбы бай сейсмикалык немесине жараша салабыз. Ага бир 30-жылдары жетип калабыз го деп ойлоп болжолдоп турам да. Ошон үчүн жанакы чыдап кичине күтүп туруш керек. Мисалы жогору жакта салынып аткан үйлөр бар, элитный үй деп салып атабыз, жана магистралдан жогору. Ал жерде ошол баякы менчиктеп алган жерлер болгон, 50 гектар, 100 гектарлап бир киши ээлеп алган жердин баарын кайтарганбыз дагы ипотекага үй салып берип атабыз. 1 квадрат метрин 1400дөн а жерден алат. Эми күчү жеткендер алат. Мамлекеттик кызматта иштегендерби, мигранттарбы же башкалары 1400дөн алат. Ал жер эми престижный район деп айтылат. Анан элитный үй деп баякы биз эми немесин материалдарын жакшы кылып салып атабыз. Анткени ал жердики дагы ошо мамлекеттик компанияга түшөт, үстүнө кошуп атабыз. Албетте баякы 700дөн өйдөрөк салынып атат болуш керек, ал жердики баякы неме болгон үчүн. Анан бирок калган ортодогусу мамлекеттик компанияга түшөт. Ошол эле жерде жеке менчиктер салып атат, мисалы. Жеке менчиктер $2000 берип атат. И то ал деген жана ПСО деп коет го, под ПСО деп тиги өзүңдү ичин жасалгалап аласың. $2000. А биз жасалгасы менен даяр кирип эле жашаганга 1400. Бул эми мамлекеттик программа болгондойн деп. Жана айтып атпайбы, жер бекер берилип атат го деп. Туура.
ошон үчүн биз арзан берип атабыз. Болбосо анда биз деле 2000ден беришибиз керек эле, эгерде жер сатып алып анан салып аткан болсо. Жер мамлекеттики, ошон үчүн элге кичине арзан болсун деп атабыз. Эми силерге мен толук информация, маалыматыңар болсун деп айтып атам да муну. Так, Араван району, Токтосунуп Топчубек дейт. Бир короодо 3-төн 4төн үй бүлөлөр жашашат дейт. Эми бул проблема илгертен бери келатат. Ошон үчүн мен дагы бир жолу кайталаймын. Жетебиз аякка чейин. Ошол 3-төн 4төн жашап аткан үй бүлөлөр ошо Араванда мисалы Ошто салынып атат, берки Кара сууда салынып атат, өзгөндө салынып атат. Ошол жерлерге барып кезекке туруңуздар. Алардын баарын ошо квартираларды беребиз. Так, мигранттар боюнча айттым. Мигранттар боюнча жанакы элдик банк иштеп атпайбы силер менен? Билесиңер да, кабарыңар бар. Мен Москвага жибергенмин. Анда Алмамбет Шыкмаматов жетектеп турду эле ГИКти. Банк өкөнү жиберип, Москвадан мигранттар менен жолугуп, анан азыр ушу мигранттар шот ачып алып, ошо банк менен иштеп атышат. Мисалы, өзүнүн акчасы жетпей калса, мисалы, жарымын төлөп алып атышат, алар жарымын төлөп алганга. Өзүнүн акчасы жетпесе, банк аган баягы без залога акча берет. Залогу жок эле акча берет, мынакей деп туруп. Өзүндө бир 10 000 доллар болсо, дагы 10 000 долларды кошуп туруп берет да, ме барып алдын ала төлөп, жарымын ал дейт. Ошол квартираны эле банкка залогко коюп коет. Мына, ушундай жолдор бар да, эми банк менен иштесеңер, мигранттар ал банктар толугун айтып берет мындай. Майда чүйдөсүнө чейин. Нуралиев Абдулбахап Токтоназарович, Майлы суу шаары лампа заводу жакшы иштебей калды деп атат. Биз өткөндө бул боюнча жарым жыл мурун иштегенбиз, өкмөт 1 миллиард сом бердик белек кредит, эсимде болсо керек. Адылбек Алешевич, канча бердик эле? 1 миллиард сом бюджет кредит берилген, бирок мына жакында эле бир отурумду өткөрдүм. Аны уставдык капиталга бермей болдук. То есть кайтарымы жок, уставный капитал деп. Мына 1 миллиард сом бердик жакында эле ага. Биз айттыганыбыз өлтүрбөй ушуну тирилтип, жандантып, өнүктүрүп кеткиле деп. Баягы мамлекеттик компаниялар өзү негизи жакшы иштечү эмес да буга чейин. Банкрот кылып туруп анан жеке менчикке сатылып кетчү баары тең. Биз азыр кайра наоборот жандандырып атабыз аны. Кудай буйрса эми иштеп кетет го деп ойлойбуз. Эми 1 миллиард сом менен иштете албаса, анда ал өлүк адам да, өлүк жетекчи болот анда.